составында бир да компонент катарында эч нерсе жок. Өзүңүз көрдүңүз, Кудайдын астында мисалы мен ошол сөзүмө жооп берем. Ким арам десе, ошол өзүнө жооп берет ошого. Ал QR коддун ичинде бүт маалымат болот. Касапчылар тоокту кандай соёт. Тиги агушена болуп чыккандан кийин тоок өлүп калды, өлүп калбады кантип айырмалайсыңар? Негизги еттер, эт азыктары, ушу уйдун, жылкынын, тооктун еттери ушул жерден кирет. Кээде ушул колбасасын алып кесип жеп аткан учурда тооктун жүндөрү чыгып калат да. Биз бирок айтып атабыз, бизден чыккан жок деп. Бирок бизден чыкса, чыкпаса деле бирок процедура бар да. Ассаламу алейкум достор, мен Абдулхамид сиздерге убада бергем. Тагыраагы тойбоз колбасалары кандай шартта жасалат, нөлдөн баштап даяр азык болуп кардардын оозуна киргенге чейин кандай этаптардан өтөт, кайсыл жеринде арам аралашып кетүү коркунучу бар, ошонун баарын сиздерге чагылдырып берем деген болчумун. Биз азыр Кочкор району тойбоз колбасаларындагы негизги кошулма болуп эсептелинген эт азыктары кандай шартта союлат, адалбы, арамбы, ошону көрсөтүп берүүгө келдик. Биз бул жактан чыгып эт азыктары, тагыраагы ошол тоок эттери кандай шартта союлат, складында кандай кошулмалар бар, ошолордун бардыгын бирин да калтырбай сиздерге чагылдырып беребиз. Бул видео тасма бир аз узагыраак болушу мүмкүн, көбүрөөк болушу мүмкүн, ошондуктан акырына чейин көргөндү мен сиздерге сунуштайм. Туугандар, анан эске алчу бир жагдай, бул жерде эч кандай жеке кызыкчылык жок. Көпчүлүк мусулмандар жеп жүргөн, жана өндүрүштүн ээси биздин продукция адал деп жүргөн ошол тойбоз колбасалары чындыгында канчалык деңгээлде адал, мен аны өз көзүм менен көргөнүмдү гана чагылдырып берем. Так, достор, биз азыр тойбоздун касапканасына кирдик. Видео узун болуп кетпеш үчүн кыска жана эң негизги моменттерин көрсөткөнгө аракет кылам. Еттин адал болуш үчүн негизги 3 талап сакталышы керек. Биринчиси бул адал жандык болуш керек. Тагыраагы кой, uu, эчки дегендей. Жана экинчиси ал мусулман киши тарабынан союлуш керек. Жана үчүнчү талап ал союлуп аткан кезде Кудайдын атын атап бисмилла Аллаху акбар деп, жана тирүү кезинде муздалыш керек. Биз азыр ушул процесс сакталабы жокпу, ушунун баарын силерге көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Так, достор, биз азыр цехтин ичиндеги малды муздап жаткан касапчы байкелерден сурайбыз. Малды эмне деп муздайт, кандай шартта муздайт, ошолордун баарына чогуу күбө болобуз. Мал союп атканда эмнелерди айтасыз, эмне деп соебуз? Биринчи бокска киргизип аласыз, бисмилла Аллаху акбар айтып алып, анан муздайсыз. Достор, биз азыр Кочкордон тойбоздун касапканасынан, мал сойгон касапканасынан чыгып, балыкчы шаарына баратабыз. Достор, биз азыр тойбоз өндүрүшүндө колдонулган тоок эттери кандай шартта союлат, алар адал союлабы, адал эмес союлабы, мына ошолорду текшергенге Агрокуш деген тоок фабрикага келдик. Мен артымда турган бул фураларда тооктор келди. Бул тооктор кайсыл жактан келди? Агрокуштун балыкчы шаарында 3 мындайча айтканда фабрикасы бар. Биринчиси бул жумурткадан жөжөлөрдү чыгарат, андан кийин жөжөлөр атайын башка цехте фабрикада чоңойтулат, жана ошол фабрикадан бул жака союлганга алып келинет. Азыр могу фурада турган тооктор союлганга алып келди. Биз азыр ичинен кандай союлат, биз үчүн эң маанилүүсү мына ушул. Тооктор адалдап союлуш керек, жана Аллахтын атын аталып, ар бир тоок бычактан бисмилла Аллаху акбар деп өтүш керек. Азыр ошондойбу жокпу? Азыр сиздер менен чогуу көрөбүз. Жүрүңүздөр. Бул жер ошол тоокту кабыл алуу бөлүмү. Тооктор эң биринчи келгенде эле бул жерден салмагы чыгарылып, анан ар бир келген тоокко партиясына бияка атайын партиялар представить этет, QR коддор. Ал QR коддун ичинде бүт маалымат болот. Ал кайсыл жерде чоңойгон, эмне тамак жеген, кайсыл жерден келген тооктун баардык маалымат ошонун ичинде бар да. Бул тооктор кайсыл жактан келди ошондо? Азыр бүгүн кайсы партия келип атат бизге? 47-нчи птичник бар өзүбүздүн. Ар бир птичниктердин номинациясы бар да. Бүгүн ошо 47-нчи птичникти союп атат булар. Жок, ошо 47-нчи птичник кайсыл жактан келди? Бизден бул өзүбүздүн птичниктерден келет, Саргамыштан. Биздин өзүбүздүн птичниктер бул биобезопасность боюнча өзүнчө жерде жайгашкан да. Алар өзүнчө жерде өстүрүлүп, убойный завод бул тоок союу бөлүмүнө өзүнчө алып келинет да, атайын машиналар менен. Так, достор, көрдүңөр, азыр тооктор келди. Даяр тоокторду бул жерден илип, бул линия мындан ичкери жака кирип кетет. Азыр биз сиздер менен ички зонаны да көрөбүз. Ал жерде биз үчүн эң маанилүү болгон жер касапчылар тоокту кандай соёт. Адалдап соёбу, адалдап сойбойбу? Биз азыр ошону сиздер менен чогуу көрөбүз. Жүрүңүздөр.
атасыз? Bismillahi Allahu Ekber. Я. Bismillahi Allahu Ekber. Нұрлан мырза, сіз қанша жылдан бері бұяқта іштейсіз? 3 жыл болып қалды. 3 жыл. Только қасапшы. Ооба, келгенден бeri. Қанша қасапшы іштеді берді? 4-тө. 4-ө? Э. График қандай? Қандай график? Ертеден кешке чейин бір жерде 4-өңдө тұрып соясыздар ғой. Жоқ, үшеуіміз тұрамыз, біреу контролда тұрады, алмашып тұрамыз да. Тоқты қанды соясыз? Bismillah Allahu Ekber деп бір кесеміз да. 4 тамыр кеткідей қылыпчы. Башын үз саласыңар ма? Жоқ. Biz içine girip toğuk qандай шартта soyulup атат, қасапчылар эмне деп соет, адалдап соебу, адалдап сойбойбу, biz аны көзүбүз менен көрүп чыктык. Мен өзүмдүн кулагым менен дагы уктум, касапчылардан да сурадык, алар эмне тоğукту союп атканда ар бир тоğукту соердо Кудайдын атын атап, бисмиллаху акбар деп союшат экен. Вот мына достор, биз Тойбостун колбасалары жасалган өндүрүш жайга кирдик. Сиздер көрүп тургандай атайын формаларды кийип алып, азыр ушул эшиктен ары көздөй басабыз. Сиздерге мен процесстин баарын көрсөтүп бергенге аракет кылам. Кеттик. Достор, биз азыр Тойбос колбасаларын жасаган негизги цехке келдик. Биз биринчи баштай турган жерибиз мына ушул жер. Себеби бул жерден чийки заттар кабыл алынат. Так, достор, биз азыр Тойбостун холодильнигинде турабыз, өндүрүш жайынын ичиндеги. Бул жерде еттер сакталат, ушул эттердин негизинде анан эмне колбасалар даярдалат. Азыр мен бул жерге келгенде 3 фирмадан этти байкадым. Биринчиси Агрокушта союлган тоок эттери. Кече күнү биз Агрокушка барып көрдүк, ал жакта союлган тоок эттери адалдап сойларынан көп болдук, Так, Агрокуштугу бар экен. Андан сырткары дагы мен байкаган бир эт, уйдун эти, бул Казакстанда союлат экен. Кайсыл фирманыкы? Так, экинчи фирма Казакстанда союлган Первомайский деликатесы деген ишканага таандык. Булардын да халал сертификаттары бар жок, мен азыр силерге акырында көрсөтөм. Жана үчүнчү мен байкаган дагы бир өндүрүш, бул Россиядан келген тоок эттери булар. Тоок эттери экен. Так, бул Miratorg деген тоок сойгон Россияда чоң гигант тоок фабрика бар, мына ушул жерден келген тоок эттери экен. Так, энди булардын адалдыгы боюнча мен өз көзүм менен көргөнүм, бул Агрокуштун адалдап союлгандыгын мен көрдүм. Бул Агрокуш, кечиресиз, мага жардам бериңиз. Агрокуш өндүрүштүн канча пайыз этин камсыздайт? Азыркы учурда 90%, 100%га чейин. 90-нан 100-га чейин да, эгерде тоже 90% болуп калган, жетпей калгандарын биз ушундай мынакей Miratorg деп Россиядан алабыз да, 1-10%. Агрокуш Тойбос колбасаларынын этинин 90%-ын камсыз кылып берет экен, калган 10%-ын атайын башка фирмалардан алып келет. Ошол эле Россиядан, ошол эле Казакстандан алып келет экен. Бул тоок эттеринин канчалык адалдыгы канчалык деңгээлде биз аны мүмкүн болушунча Россияга бара албагандыктан или Казакстанга бара албагандыктан анын сертификаттары менен тастаганга аракет кылабыз. Же болбосо ошол сертификатты берген органдын өкүлдөрү менен байланышып текшерилгенби жокпу аны аныктайбыз. Аныктагандыгыбызды мен сиздерде видеонун жүрүшүндө тиркеп коем. Сиздер чыгып келип атайын ушул жерде аппараттарга салынып, майдаланып, өзүнө керектүү болгон колбасага керектүү болгон количестводагы кошумча заттар, тамак аш кошулмалары тагыраагы колдонулат. Биз бул жерде кыскараак көрсөткөнгө аракет кылабыз, себеби дегенде бул жерде биз үчүн маанилүү эч нерсе жок. Колбаса кандай шартта жасалып атат, анын тазалыгы, буну сиздер башка дагы видеолордон көрүп жүрөсүздөр. Мен айтайын дегеним болгон ошол колбасаларга эмне кошулат, алардын адалдыгы кандай, алардын адалдыгы ким тарабынан тасталат, ошол нерселерди сизге бир катар көрсөтүп коеюн деген болчумун. Анан достор, дагы бир эске салчу жагдай, жана интернетте чуу жаратып аткан чочко ДНКсы боюнча. Чочко ДНКсы кайсыл жерде чыккан, ошону мен сиздерге айтам. Аны сиздерге көрсөтүп берем. Итогунда жыйынтыгын да айтабыз. Тойбос колбасалары эмне болду? Адал болдубу, ошондо арам болдубу? Мен көргөндү сиздерге сөзсүз көрсөтөм. Ошондуктан достор, сураныч, бул видеону акырына чейин көрүңүздөр. Так, достор, биз дагы бир маани беришибиз керек болгон жер колбаса өндүрүшүндө мына ушул склад. Бизде халал стандарттарында ушундай бир термин бар. Критический контрольный точка, харам деп коет. Арам аралашып кетүүчү негизги критикалык точкалар дейбизби, сепчикалар дейбизби, ошондой жери бар. Ал колбаса өндүрүшүндө бир 12ден 15 жерге чейинки жеринде арам аралашып кетүү коркунучу бар. Мына ушундай жерлердин бири бул ушул склад, тагыраагы тамак аш кошулмалары сакталган жер. 100ден ашык, 200ге жакын, да? Вот туугандар, 200ге жакын тамак аш кошулмасынын түрү бар.
жөнөкөй бир колбаса болгону менен анын ичинде эмне көптөгөн кошулмалар бар. Биз ушулардын ар бирин деталдуу түрдө карашыбыз керек. Вот достор, колбасалар чийки заттан кийин атайын формага келип, кошулмалар кошулуп, жана башкалар болгондон кийин ушундай печкаларга сакталат. Ушул печкаларда кеминде 3 саат турабы? 3 саатпы? Канча саат ушул жерде бышырылат? 72 батондун так ортосу 72 градус ысыктыкка жетип, анан ошондой градуста 3 саат бою бышат. 3 сааттан кем эмес. Arkadaşlar özüne göründü. 72 gradusga чейин 3 saat кармалат экен, андан кийинки процесстерге өтөт экен. Мен буларды кыска айтып бергенге аракет кылып атам силерге. Бул жерде чыккандан кийин атайын муздакты да жуулат, Ооба. Бул деген муздатуунун биринчи этабы, бизде 3 этап бар. Ошо биринчиси ошо муздак суу менен муздатылат. Андан кийин экинчи этабы, андан ары үчүнчү этабы. Тагыраагы бул да даяр бышкан колбаса. Ооба, бул жаңы эле печкадан чыккан ысык колбаса да. Бышырылып чыккан колбаса муздак суу менен муздатылат. Интенсивный охлаждение деп коет, агрегаттар кичине күчтүүрөөк үйлөйт да мыяктачы. Ушака деген жарым сааттан кем эмес муздатылат. Андан соң 3-чү этап, жакта чоң холодильник бар, ошака киргизилет. Муздатуунун 3-чү этабы. Муздатуунун 3-чү этабы анан сактоосу десек болот да. Сактоосу. Мындан кийин таң актоо бөлүмүнө берилет. Тойбоз өндүрүшү бир суткада канча тонна колбаса өндүрөт? Өндүрүш деген бул проект боюнча сменасына 50 тонна кубаттуулугу. Бир сменасына 50 тонна колбаса готовый продукция чыгат. Даяр продукция. Бир смена, ошондо бир суткада канча 2 смен бар, 3 смен барбы? Бизде 2 смена бар. 2 смена. 2 сменада 50ден 100 тонна, суткасына 100 тонна. Ооба, толук кубаттуулугу ошондой. Вот достор, мына ушундай готовый продукция чыккандан кийин бул жерде процесс таң актоо бөлүмү болот. Келип көрсөңүздөр болот. Биз азыр тойбоз колбасалары чыккан датасын көрөбүз. Качан чыгат, кайсы күнгө чейин жаракталат, ушул жерде баары белгиленет. Вот мына упаковкалар. Вот мына достор, даяр, готовый, свежий, бүгүн жасалган продукция. Мен алып көрүп атам. Караңыздар. Кел, камераны жакыныраак алып кел, датасын көрүп коелу. Бүгүн 30 июнь 2025. Так, бул склад даяр азыктардын склады уже вакуумдалган, Ооба, даяр таң акталган продукциялар. Бул убактылуу ушул жайда сакталат. Мындай холодильниктерден бизде 5-6 чактыктай бар. Анан бул жактан убактылуу сакталып турпайбыз. Бул заявкага жараша башка райондогу, региондогу складтарга ошол жерден жиберилет. Вот, мына достор, даяр азык тойбоздун продукциясы уже складтан чыгып баратат, өндүрүш жайынан чыгып баратат, атайын транспортировкада. Бул жерде транспорттун коопсуздугу үчүн тазалыгы каралат, жана ошондой эле ичиндеги холодильниктин градусу дагы сөзсүз түрдө каралат. Мындан ары магазиндерге кетет, биз сиздерге азыр ошол магазиндеги адал арам аралашып кетүү коркунучунда сиздерге бир катар чагылдырып бергенге аракет. Мындан ары магазиндерге кетет, биз сиздерге азыр ошол магазиндеги адал арам аралашып кетүү коркунучунда сиздерге бир катар чагылдырып бергенге аракет. Бул жерде дүкөндөрү колбасалар кантип туура сакталышы керек, ошол боюнча айтып бергенге аракет кылам. Анткени колбасаларды туура эмес сактоонун натыйжасында дагы дүкөндөрдө арам аралашып кетүү коркунучу бар. Мисалы, кээ бирки дүкөндөрдө, чакан дүкөндөрдө, өзгөчө чоң маркеттерде бул стандарт сакталат. Тагыраагы бир колбаса менен экинчи колбасанын ортолоруна тоскучалар коюлат. Бир фирма менен экинчи фирманын колбасалары бөлөк-бөлөк турат. Мындай жерде маселе жок. Бирок кээ бирки чакан дүкөндөрдө бир холодильникте бардык колбасаларды бир салып коет. Ал жерде чочко аралашкан колбаса дагы, таза колбаса дагы жанаша туруп калат. Мындай учурда тиги чочко кошулган колбаса адал колбаса менен контаминация болуп, тагырага контакт болуп, ДНК өтүп калуу коркунучу бар. Бирок кээ бирки колбасалар, мисалы биз сөз кылып аткан ушул тойбоз колбасаларынын кээ бирки түрлөрүн карасаңар, мындай вакуумдалган пленкалар менен оролгон болот этикеткасы. Мындай учурда коркунуч жок, сатып алса болот. Бирок кээ бирки колбасалардын түрлөрү бар. Мисалы үчүн ошо биз сөз кылып аткан тойбоздун докторский деген колбасасын карасаңыздар, этикеткасы вакуумдалган эмес. Мындай вакуумдалбаган колбаса менен арам колбаса жанаша туруп калган болсо, анда сөзсүз түрдө эмне контакт болуп калат, ДНК өтүп калуу коркунучу бар. Ошондуктан колбаса сатып алуудан мурда калышы керек.
эгерде дүкөндөн кайсыл бир туура эмес сакталган дегенде ошол жана сөзүмдүн башында айткандай чочко аралашкан колбаса менен адал колбаса жанаша туруп калган болсо ошол жерден алып туруп образец алып туруп лабораторияга берсең ал жерден дагы эмне ПЦР тесттен чочконун ДНКсын чыгарып берет. Чочко ДНКсы боюнча караңыз, могул жерде партия бар да, кайсыл датада чыкты, кайсыл датага чейин жарактуу жана кайсыл партия менен чыкты. Ошол сурайын дегеним, ошол ДНК боюнча кайсыл партиядан чыккандыгын аныктадыңыздарбы? 3 жума 4 жума өтүп кеткен чыкканда биз издегенбиз, кандай калдык болсо анын баарын кайра возврат кылганбыз негизи. То есть ошол партиядагы товарлардын баарын возврат кылгансызбы? Ооба. Бирок кайра эле айтып атабыз, бизде жок, кошпойбуз деп. 100% гарантия бересиз. Ооба, 100%. Кудай күбө. Баары эртең жооп беребиз ага. Мен да жооп берем. Сайдан арам чыккан эмес. Арам чыккан эмес. Кайсы жерден чыкты анан? Биздин предположение бул же контаминация, транспортный контаминация же болсо лаборатория. Мен анын баарын эми биз 2 айдан бери мындай айтканда специалист болуп калдык. Анан деле бүт мен статьянын баарын ссылка кылып жибере алам. Бул мындай экен да, бардыгын мисалы халал сертификат менен кылып алып турган болсок, лабораториянын өзүндө халал деген талап бар болуп атат да. Бизде ошол жак жок болуп атат. Анан кийин көбүнчө эле мисалы спорный вопрос келип калганда айтышат, жок, силер деген ошо референсный халал деген лаборатория болсо ошол чекитти коет деп. Тилекке каршы ээсинин ичинде андай бир да лаборатория жок. Биз мына эксклюзив катары сага айтып коеюн, биз ошону ойлонуп атабыз, өзүбүз курсакпы деп. Чын айтканда, мындай эми халал стандарттын негизиндеги лаборатория. Ооба, ошону курсакпы дегенде ой кетип атат. Аны изилдеп атабыз, албетте бул эми чоң иш, аны эми кеңешип чечебиз. Анда ДНК кайсы жерден чыкты деп ойлоп атасыз? ДНК биздин эме контаминация. Бирок мына карабайсызбы, сиз мына 2 күндөн бери көрүп кетсиз, ушунун баарын жасап туруп биз баарын контроль кылган үчүн мен уверен айтып атам, бизде жок деп. Бул же транспортировка, же ошол эле лабораториянын ичиндеги контаминация, потому что ДНК дегенде мисалы ошол лабораторияда менен сурап көрсөңүз, тарогу жок, барбы жокпу болду. Анын ичинде балким 3 молекула бар, балким 10 молекула бар. Ал данный жок болду да. Сиздер ушул мындай бир мыйзам чегинде чара көрдүңүздөрбү? Четтен репутация кетти да. Албетте. Тойбостон чочко ДНКсы чыкты деген маалымат тарады. Ал боюнча факт, что лабораториянын протокол испытания бар, жыйынтыктары чыгып атат. Может, туура эмес даярдадыбы, кандай болду? Лабораторияны бердиңиздерби? Биз ал жакта да кызматтык иликтөө болсун деп бергенбиз, ошол жанагы чыгып кеткен боюнча. Анан азыр айтып кетчү жагдай, мисалы вет лаборатория алдыларда түшүнүп атат, бул туура эмес экен. Азыр деген аларда количественный деген анализди чыгарабыз деп реагент сатып алышты. Мына жакынкы күндөрдө 1-2 жума балким өтөт мындай. Ошондон кийин мына так билинет. То есть итогунда эмне деп айтсак болот? Бул колбасаны жесек болобу? Гарантия барбы жокпу? Гарантия бар. Мисалы муну адал деп атабыз, мен ушуну баарын контроль кылган үчүн биз айтып атабыз. Кудайдын астында мисалы мен ошол сөзүмө жооп берем. Ким арам десе, ошол өзүнө жооп берет ошого. Мындай айтканда эми баары бир жооп беребиз акыркы күнү. Бизде эми 2 күндөн бери көрүп келдиңиз, эмне деген ушунун баарын жасап туруп анан кийин канча эле бир нерсе кошуу эме керек. Составында бир да компонент катарында эч нерсе жок. Өзүңүз көрдүңүз, бул мисалы ар бир нерсе мындай санариптештирилип сакталып турат да. Мындай завод вообще Центральный Азияда жок. Бул деген азыр Европада жаңгырып аткан система, прослеживаемость. Эми сиз адис катары түшүнөсүз да, бул деген эң башкы нерсе прослеживаемость. Илгери баары журнал менен жазчы. Азыр биз ошонун баарын электрондоштуруп койдук да, мындай айтканда. Ошондуктан биз ар бир этапты мындай айтканда, кыргызча айтканда, жет өлчөп бир кескен үчүн айтып атабыз, биз туура мындай эме депчи, бүт жери контролдо деп турабыз. Жана өткөндө бизге келгенде айттыңыз эле да. Беларусиядан келген тоокта контаминация болгон депчи. Болушу мүмкүн деп айттым мен. Алдаганы эмес. Алдаганы эмес. Ол просто болжол кетип атат. Эми биз мындай вероятностьтарды ойлоп атабыз да, каяктан келип калышы мүмкүн деп. Мындай эми издеш керек да. Издегенде самый мындай риск чоң жер бул транспортировка чыгып атат. Бул Тойбостун даяр азыгы. Бул жерде дүкөндөн сатып алып атканда карасаңыздар датасы жазылат жана ушул жерде көпчүлүккө түшүнүксүз болгон цифралар берилет да. Мисалы үчүн бул жерде FR3 деп турат да, 3И4 деп турат. Бул эмнени түшүндүрөт десе, бул ошол кайсыл партияда чыккан колбаса ошону түшүндүрөт. Бул колбасада ошол бул партия аркылуу өндүрүштүн
өндүрүштө болуп аткан процесстин баардыгын көзөмөлдөп турса болот. Тагыраагы менин колумда турган бул колбаса кайсыл датада чыкты, буга кайсыл датада союлган эт кирди, кайсыл эт кошулду, канча убакыт бышты, канча убакыт муздады или турду складта, дальше кетет. Готовый продукция ушул партиясында бүт маалымат бул жакта жазылат. Июньда чыккан, анан код партии мынакей FR3 деп турат да. Мынакей ошол партияны бизде деген атайын прослеживаемость деген өзүнчө эмеси бар, программанын бөлүмчөсү. Ошол жака толугу менен жазабыз, жазып туруп анан буну биз изилдөө десек, мынакей толук маалыматты берет да. Баштан баштап бул деген таңакталгандан баштайт, анан бул азыркы учурда кайсы жерде турат. Фирменная деген колбасаны көрсөтүп атат. Мягын байкай турган болсок, мынакей 30-да таңакталган, анан кайсы убакыттан кайсы мөөнөткө чейин таңакталган. 1:30-дан саат 3-кө чейин бул таңактоо процесси жүргөн деген маани. Бышкан убактысы бул 29 кече печкага кирген. Саат 9:30-да, мынакей 9:28-те. Кечки 9-да. Кечки 9-да. Анан уже 30-уна караган күнү, түнү саат 1-ден 2 мүнөт өткөндө бул бышыруу процесси бүттү деген сөз. Ушундай эле кете берет. Артты көздөй формовка болуп кетет. Андан кийин ар жактан жанакы кутерлерде фарш жазган жер фаршовка. Анан ошентип отуруп эң аягында Кайсы сырылар кошулганга чейин жазылат. Кайсы сырылар, мынакей основной сырылар, ингредиенттер деп турат. Мисалы смесь специй, кайсы специяларын бул жагын көрсөтпөй эле коелу, бирок эт багыты болуп аткан соң мынакей так мясо первый сорт. Бул говядина замороженная, кайсы жактан келген мынакей. Первомайский деликатесы дейт, бул коңшу мамлекет Казакстандан. Мынакей сопроводительный ветеринардык документи кайсы датада жазылган, андан кийин жанакы төмөндө айтып өтпөдүк беле чек-листтер нелерге маани бериш керек деп. Маштан тазалыгы, дезинфекция болгондугу боюнча маалымат. Дагы бир жолу тактап коелу. Кайсыл эттер колдонулат ошондо? Достор, жана биз биринчи өндүрүш жайга кирип атканда складта мен 3 фирманын эти колдонуп атылган, азыркы учурда ошол 3 фирманын эти колдонулуп атканын айткам. Ошол 3 фирманын бирөөсү так бул жерде Первомайский деликатесы. Деликатесы жана коробкада көрсөтүп аткан уети. Достор, мен ушул сертификаттарды бир катар көрүп койсоңор болот. Мен атайын тынчыраак жерге чыгып ушул кагаздарды силерге көрсөтөйүн дедим. Ар бир кошулманын, ар бир добавканын өзүнүн эмнеси сертификаттары бар. Тагыраагы халалдыгын тастаган сертификаттары бар. Бул сертификаттар кайсыл органдардан берилген, халалдыгы кандай, бул органдарга ишенсе болобу деген маселелер жаралышы мүмкүн. Биз өзүбүз халал индустриясында иштеп жүргөн кезде бул органдардын ар бири менен байланышканбыз. Бул сертификаттарды бергендер убагында менин коллегаларым болгон, менин досторум болгон. Азыр деле биз булар менен контакттабыз, контактабыз. Бул сертификаттарга ишенсе болот. Ошол себептен Тойбоско халал сертификаты берилген. Мынакей достор, биз видеобуздун эң акыркы жыйынтыктоочу бөлүмүнө келдик. Бул жерде мен силерге ДНК боюнча айтам, жана ошондой эле биз барып Тойбосту барып өзү текшергендин натыйжасында адал болдубу же арам нерселерди байкадыкпы, жокпу, ошол боюнча жыйынтыктоочу өзүмдүн заключениямды берем. Так, ошондой эле достор, сиздерге бир маалымат айта кетейин. Жана биз өндүрүш жайга барып көргөндө сиздер өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Тойбос фирмасы 3 тоок этин колдонуп атканын көрдүк. Биринчиси бул Россиядан келген Мираторг фирмасы, Казакстандан келген Первомайский деликатесы деген тооктор, жана ошондой эле бизде Кыргызстанда чыгарылган Агрокуш тооктору. Буну эмне үчүн айтып атам? Жана башка видеолордо интернетте тарап жүрөт. Тойбостун ген директору биз Беларусиядан келген тоокторду колдончубуз, ошол жерден ДНК чыгып калган болушу мүмкүн деп өзүнүн божомолубуз болуп атат деп ошону өзүнүн билдирүүсүн тараткан. Биз өндүрүш жайга барганда Беларусиядан келип аткан тоокту көргөн жокпуз. Ага сиздер да көрүп болдуңуздар. Тагыраагы алар Беларусиядан келип аткан тоокторду эми колдонбой калышыптыр, чыгарып салыптыр. Алар Россиядан келип аткан, Казакстандан, Кыргызстандан келип аткан тоокторду колдонушаттыр. Бирок Россиядан келип аткан тоокто эле көпчүлүк дүрбөлөңгө түшөт да, бул деле ошол Беларусиядагылай депчи. Жок, ушундай бир өндүрүштөр бар достор. Өздөрү адалдап соет транспортировкасы, жеткизип берүү кызматы дагы адал стандарттан жооп берет. Мисалы үчүн жана Мираторг фирмасы боюнча мен халалда иштеп жүргөн, буга чейин иштеп кеткен адис катары айтылам. Мираторг боюнча биздин маалыматтарыбыз бар болчу, алар ар бир тоокту адалдап сойгондон сырткары дагы алардын логистикасы, жеткирип берүүсүндө дагы проблема жок. Ошондой эле бир маалыматты дагы айта кетейин. Россиядан, Беларусиядан келген тооктор десе эле дүрбөлөңгө түшпөңүздөр достор. Анткени Кыргызстанга 2024-жылдын статистикасы боюнча бул айыл чарба министрлиги берип аткан маалымат. 2024 жылы Кыргызстанга сырттан импорттолуп келген тоок эттеринин көлөмү 90 000 тоннага жетет.
90 000 тонна тоқ ети бір жылда бізге импортталып келген. Бұл не только тойбосқа да, ал башқа колбасаларға деле, башқа кафе ресторандарда көп жерлерде эмне колдонулат. Ошондуктан башка жеп жаткан азыктарыңыздар дагы карап коюңуздар, алардын еттери кайсы жактан келип аткандыгын бир эмне анализдеп текшерип коюңуздар деп айтмакчымын. Ал эми тойбос колдонуп аткан тоқ еттер боюнча проблема жок достор. Мен өзүм эмне күбөлүк өтүп бере алам иншалла, алардын адалдыгында маселе жок. И ДНК боюнча кайсы жерлерден чыгып калышы мүмкүн. Биз өндүрүшкө барып көрдүк да, өндүрүштүн бир дагы точкасында, бир дагы линиясында арам аралашып кете турган жана критикалык контролдук точкаларында биз эмне чочко аралашкан жерлерди көргөн жокпуз. Бирок эки колбасасынан ДНК чыгып калып атат. Бул кандай шартта чыгып калышы мүмкүн? Мен 3 божомолду айтам сиздерге. Биринчиси, бул жанагы эле ошол Беларусиядан келип аткан тоокторду контаминация болуп чыгып калган болушу мүмкүн. Буга чейин бул боюнча ген директор дагы айтты. Эмне? Себеп дегенде жанагы Беларусияда келип аткан логистик центрлер биринчисинде чочкону ташып, кайра ошол фура менен тоокту ташып, кайра ошол фура менен эмне уйдун этин ташып, ошондой болуп калышы мүмкүн. И ошондон эмне контакт болуп калуу коркунучу бар. Бул биринчи божомол. Экинчи божомол, мен ойлоп атам, бул жерде лабораторияны дагы кылдат текшериш керек. Мен эми лабораторияны текшере албайм, бул боюнча атайын мамлекеттик органдар бар, мисалы үчүн да, алар эмне текшерип, лаборатория туура чыгардыбы, образецти туура алдыбы, биринчи арам тиги затка колдонгон прибор менен тойбосту кайра текшерип койбодубу, ошондой моменттери бар. Ошолордун баарын эми атайын комиссия түзүп текшерип, өзүнүн жыйынтыгын чыгарып берсе туура болот. Балким туура текшерди, балким туура эмес текшерди, мен аны билбейм. Ал менин территорияма кирбегендиктен мен ал боюнча толук айта албайм. Бирок мен ушундай оюм бар, ушул лабораториядан дагы маселе кеткен болушу мүмкүн. И үчүнчү таянагым ушул жанагы магазинде туура эмес сакталган колбасадан алыш мүмкүн. Туура эмес сакталган колбасадан албетте эмне ДНК чыгып калуу коркунучу өтө жогору. Вот мына ушундай достор. А бирок негизи өндүрүш айдын ичине киргенде биз эч кандай арам нерсени көргөн жокпуз. Буга Кудай күбө, мен күбө, жана менин жанымда жүргөн эмне операторум жана башка сотрудниктер дагы күбө болду достор. Ошондой жыйынтыктап айтканда, тойбос колбасасынан мен эч кандай арам заттарды көргөн жокмун. Мен аны өзүмдүн көргөнүм боюнча адал деп айта алам. И буга Кудай күбө, Кудай шерменде кылбасын дегендей. Жыйынтык өзүңүздөрдө достор. Тойбос колбасалары негизинен менин көз карашымда адал, ал жерде мен эч кандай арам нерсени көргөн жокмун. Ушундай. Менин баракчама катталыңыздар. Менин баракчамда адал арам азыктар жөнүндө колумдан келишинче ушундай маалыматтарды чыгарып турам. Ассаламу алейкум.